Жумгал районуна Кувейт мамлекетинен Асафа Борбору коомдук бирикмеси тарабынан 200 үй бүлөнүн ар бирине 4,5 миң сомдун азык-түлүгү таратылып берилди. Чаяк айыл өкмөттүнүн алдына келген гуманитардык жардам райондун төмөнкү жагында жайгашкан айыл өкмөттөргө таратылды. Ал эми өйдөкү зонадагыларга жолдон өздөрү таратып келишкен. Өлкөгө кирип келген таачы вирусунан жапа чегип жаткан жумгалдыктарды унутта калтырбай жардам берип жаткан Асафа Борбору коомдук бирикмесинин жалпы жааматына жана Кувейт элине Жумгал районунун элинин атынан терең ыраазычылык билдиребиз. Siz Асафа фондунун өкүлү болуп эсептелесиз. Атым Талгат. Биз ушу азыр Жумгал районунун Чайек айылчасы, айылында турабыз. Ушул Асафа фондунун атынан, Кувейт элинин атынан ушул айылга бирке эм алып келгенбиз, жардам. Тамак, продукция, un, сахар, адамдарга керектүү болгон муктаждыктарына керектүү болгон нерселерди алып келгенбиз. Бир местный администрация, айыл өкмөттөрү аябай жакшы неметип алышты, тосуп алышып, ушу баардын ордорду менен жеткизип бергенге неме болду, мүмкүнчүлүк болду. Адамдардын маанайлары жакшы, алхамдулилла, азыр жакшы эле баары. Мындан ары дагы ушуларга келип жардам берип турганга биз ошого дайынбыз. Жалпы канча үй бүлөгө, анан канча сом жардам? Бир үй бүлөгө? Бир үй бүлөгө жете 4,5 миң сомдук жардам болду. Ушундай. Ичинде бүт май, бүт немелер бар, продукциянын баары. Анан кийин ушул Чайек Жумгал районуна 200 дана комплект келди да.